Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен бирге кошуунун жана бирдики эмитүүнүн үйрөнөбүз. Санга бирди кошуу жана сандан бирдики эмитүүнүн таблицасы менен таанышабыз. Балдар, бизге мындай мисалдар берилди. 2 менен 1-дин суммасы канча болот? 3 менен 1-дин суммасы канча болот? 6 менен 1-дин суммасы жана 9 менен 1-дин суммасын тапкыла деген тапшырма берилди. Тапшырманы аткаруу үчүн балдар, биз санга 1-ди кошуу үчүн саноодогу андан кийинки санды ташыбыз керек. Мына балдар, 1, 2 бул сан катары. 2ден кийин кайсы сан келет? 3 келет. Демек биз 2ге 1-ди кошуу үчүн андан кийинки санды жазып койот экенбиз. 3 менен 1-дин суммасын тап дейт кана. Эстегилечи, 3төн кийин кайсы сан келет? 3кө 1-ди кошуу 3түн, 3төн кийинки санды айтабыз. Бул 4 саны. Туура балдар. 3 менен 1-дин суммасы 4 болот. Эми 6 менен 1-дин суммасы канча болот? Кана ойлонуп тапкылачы балдар. 6дан кийин кайсы сан келет? Туура айтасыңар балдар. 7 саны келет. Саногун карайлы балдар. Саногун дегенде 1ден 10го чейинки сандарды жазганбыз. Биз оң жака жылсак анда сан өсөт, көбөйөт. Ал эми сол жака жылсак сан азаят же болбосо кемейт. 6 менен 1-дин суммасы кана 6дан кийинки сан кайсы экен балдар? Туура айтасыңар. 7 сан экен. Демек биз 6дан кийинки сан 7 деп айтып коебуз. Ошондо 6 менен 1-дин суммасы, мына 6га карандашты койдук. Карайбыз. 6дан кийинки санга аттадык. Кайсы сан болду балдар? 7 саны болду. Туура. Демек 6 менен 1-дин суммасы балдар 7 болот экен. Эми 9 менен 1-дин суммасы канча болот кана балдар? Эстейличи, эмне кылабыз? 9дан кийинки санды атайбыз. Санга 1-ди кошуу үчүн өзүнөн кийинки санды атайбыз. Демек 9га 1-ди кошуу үчүн 9дан 10ду көздөй бир кадам жылабыз. Кайсы сан келип чыкты? 10 саны келип чыкты. Демек 9 менен 1-дин суммасы 10 болот экен балдар. 2 менен 1-дин суммасы 3 болот. Келгиле эми кемитүү, бирдики эмитүүнү үйрөнөлү балдар. 2 менен 1-дин айырмасы. 2ден 1-ди кемитсең канча болот деп суроо берип атат, балдар. Кемитүүдө биз балдар саногунан жана кошууда өсүү болот. Кемитүүдө болсо солго, сандан мурдагы санды атайбыз. Мына балдар, саногун карагыла. 2 санын табабыз. Мына 2ден кемитүү болгондо, 2 кемитүү 1 болгондо солду көздөй бир кадам жылабыз балдар. Мына 2ден солду көздөй 2ден 1-ди кемитсем 1 калат. Анда муну мындай окуйбуз балдар. 2 менен 1-дин айырмасы 1 болот экен. 7 менен 1-дин айырмасы 6. 8 менен 1-дин айырмасы 7. Мына 7 менен 1-дин айырмасын табууда карагыла балдар. Карандаш менен 7ге коебуз, карандаш менен белгилеп алып, 1 тескериге жылабыз. 8ден 1-ди кемитүү үчүн 8ден мурдагы сан 7 балдар. Демек 8 менен 1-дин айырмасы 7 экен. Мына 10дон 1-ди кемитүү үчүн 10ду белгилейбиз саногунан, артка бир кадам жылабыз, 9. Демек балдар, кемитүүдө сандан 1-ди кемитүү үчүн мурдагы санды аташыбыз керек экен. Эми силерге тапшырма балдар. Бул тапшырмадан эң биринчи карайбыз, 5 саны турат. 5 менен 1-дин айырмасы канча дейт? 5ден мурдагы сан кайсы эле? Мурунку санды эстейбиз балдар. 4. Туура айтасыңар балдар. Эми 4 менен 1-дин суммасын тап дейт. 4 менен 1-дин суммасы, демек 4төн
10'ga 1 qadamçılabыз 4'tөн kийинки сан 5 sаны. Азаматсыңар балдар. Эми 5 менен 1'дин суммасы канча болот? 6. 6 менен 1'дин суммасычы. 6'дан кийинки сан кайсы балдар? 7 саны. 6 менен 1'дин суммасы 7 туура. Эми 7 менен 1'дин айырмасы 7'ден мурдагы сан 6 болот экен балдар, Демек, бул мисалыбыздын жообу 6 саны келип чыгат экен, Мына балдар бул жерде таблица түрүндө берилди. Биз 1'ден 9'га чейинки сандарды өткөнбүз балдар, 1'ден 9'га чейинки сандар менен 1'ди кошуунун жана 1'ди кемитүүнүн таблицасы бул жерде. Санга 1'ди кошууда улам сандан кийинки санды атайбыз. Мисалы, 3 менен 1'дин суммасын табуу керек болсо, 3'төн кийинки сан бул 4 болот, 4. Демек, 4 чыгат экен. Ал эми сандан 1'ди кемитүү үчүн мурунку санды аташыбыз керек, 9'тан 1'ди кемитсек, 9'дан мурун 8 саны. Мына балдар, биз 1'ди кошууну жана 1'ди кемитүүнү түшүндүк го деп ойлойбуз. Эми балдар, китептеги берилген тапшырмаларды беттериңерге жазгыла.